Негизи эле бир жылда бир келген ушу балдар күнүндө гана балдарыбызды эстеп, алардын көңүлүн көтөрүп, канатын күйүлөп, шык дем берип эле ушундай иш-чараларды өткөрүп коюу албетте аздык кылат. Эгер ойлонуп көрсөк, келечекке кам көрүү багытында эгерде бир жылдык максатты көздөсөк, анда эгин эк деп айтылат экен. Эгерде 10 жылдык максатты көздөсөң, анда бак тик деп айтылат экен. Ал эми кылымдык максатты көздөсөң, анда балдарды тарбиялап өстүр дейт экен. Мына ошон үчүн биздин келечектин ээлери болгон балдарыбызга болгон көңүлүбүз, мамилебиз бир жылда бир кетчү июнь айындагы балдар күнүндө гана эстеп, ошондо гана бир иш-чараларды өткөрүп, балдардын көңүлүн көтөрүү менен алектенбестен, отурумдук турмушубузда, күнүмдүк жашообузда биз балдарыбыз менен мамилебизди түздөп, көңүлүбүздү буруп, тарбиябызды мыктап берип, балдарыбызга кең келечекти камсыздоодо туура багытты аныктап берүүбүз ар бирибиздин милдетибиз. Мына ушундай максатты көздөп, бүгүн ушул кыргыз элинин куту болгон Айкөл Манас бабабыздын небересинин атын алып жүргөн куттуу ушул Сейтек балдар борборунда өтүп аткан Жашылмак аттуу балдар ыр жыйнагынын таанытымына кош келипсиздер. Бүгүнкү иш-чаранын себепкери туурасында бир эки сөз айтып коелу. Көп жылдар бою билим берүү тармагына өзүнүн эмгегин сиңирип келген, талбай эмгектенип келген, мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө өзүнүн жигердүү салымын кошуп келген, мыкты педагог, филология илимдеринин кандидаты, жазуучулар союзунун мүчөсү болгон акын эжекебиз Эльмира Төлөкованын калемине таандык болгон ушул балдар ыр жыйнагынын ээси ушул бүгүнкү Жашылмак китебинин бет ачары болуп атат. Ушул иш-чаранын алкагында биз бир гана мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатын көздөбөстөн, ошол эле убакта дүйнөдө, ааламдашууда өзүнүн ордун алган, өзүнүн таасирин берип келаткан, өнүгүүгө негиз болуп келаткан көп тилдүүлүк программаны дагы кошо камтып атабыз. Бүгүн ушул автордун калемине таандык болгон Жашылмак деген ыр жыйнагынын бет ачарында эмне деген керемет ырларды биз мамлекеттик тилибизде, кыргыз тилибизде дагы, расмий тилде дагы, анан дүйнөлүк тил болгон англис тилинде дагы ушул биздин бөбөктөрүбүздүн аткаруусуна баарыбыз күбө болобуз.